Жеңиш күнүнө карата митингге чыккан курсанттардын абалы оорлоду. Бүгүн Дайыр Асанов атындагы улуттук аскер лицейинде 9 майга арналган салттуу эскерүү митинг өттү. Ага улуу ата мекендик согуштун ардагерлери жана Борбор каланын мэриясынын өкүлдөрү катышты. Митинг учурунда сапта тизилип турган бир нече курсанттын абалы оорлоп баштаган. Аларга суу ичирип жардам көрсөтүштү. Күбөлөрдүн айтымында дарыгерлердин жардамы талап кылынган жок. Кыргызгидромет 8 майда Бишкек шаарындагы абанын температурасы +30 +32 градус боло турганын билдирген. Булак ЖТТВ КЖ. Бишкекте түнү менен ырдап чыккан жарандарды кошуналары сабады. Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдүн биринин коросунда 2 эркек түнү бою катуу ырдап жашоочулардын тынчын алган. Күбөлөрдүн айтымында алар мас абалда болуп таң атканча концерттин улантышкан. Көптөгөн эскертүүлөрдөн кийин кошуналар өздөрү чыгып, ыз учууну токтотуп милиция чакырышкан. Кийинчерээк түлкү караокени сүйгөндөрдү укук коргоо кызматкерлери алып кетишкен. Видео учурда социалдык тармактарда кызуу талкууланууда. Бишкектеги курулушта автокран чалкасынан кулап калган. Бишкектеги курулушта автокран чалкасынан кулап, компанияга 200 000 сом айып салынды. Курулуш министрлигинин маалыматына караганда, кырсык 7 май күнү Матыев көчөсү 21 дарегинде болгон. 17 кабат үй салынып жаткан объектиде техника чалкасынан түшүп калган. Жеринде техникалык коопсуздук талаптары толук сакталбагандыгы аныкталып, компанияга 200 000 сом айып чегерилди. Кырсыктан жабыр калгандар болгон эмес. 7 класстын окуучусу агасынын унасын уруксатсыз айдап чыгып, кырсыкка кабылган. Бишкекте жашы 7 элек айдоочунун катышуусунда жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу Кайгол милициясы билдирди. Маалыматка ылайык, 8 май күнү таңкы саат 5:30 чамасында 2012 жылы туулган 7 класстын окуучусу Kia K5 үлгүсүндөгү унаны башкарып бара жатып, Масалиев жана Токтоналиев көчөлөрдүн кесилишинде солго бурулуп жаткан Hyundai Porter менен сүзүшкөн. Кырсыктын кесепетинен Kia унасындагы 2 окуучу жабыркаган. 2012 жылы туулган кыз оор абалда ооруканага жеткирилип, баш мээ жаракаты, мурун сыныгы жана башка жаракаттарды алган. Ал эми 2011 жылы туулган бала жабык баш мээ жаракаты жана мээси чайкалган деген диагноз менен ооруканага түшкөн. Текшерүүнүн жүрүшүндө өспүрүм унанын агасынын уруксатсыз алып чыкканы аныкталган. Ар бир киргениңе 40 сомдон төлөйсүңөр деп атат. Чек Ар бир киргениңе 40 сомдон төлөйсүңөр деп атат. Чек сактап кирсең дагы, экинчисине дагы төлөйсүңөр деп атат. Ош шаарындагы жаңы базардын унаа токтотуучу жайындагы төлөмдөр жарандардын нааразычылыгын жаратууда. Айдоочулар бир күндө бир нече жолу киргенине карабай, ар кирүү үчүн өзүнчө акы алынганын айтып жатышат. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Банк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болоюн деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. ар бир киргениңе 40 сомдон төлөйсүңөр деп атат. Чек сактап кирсем дагы, экинчисине дагы чек төлөйсүңөр деп атат. Урматтуу жамаат, мына мэрия мына кичине карап койгула, мына жерди көзөмөлгө алгыла сураныч. Социалдык тармактарда тараган видеодо айдоочу күн ичинде бир нече жолу киргенине карабай, ар кирүү үчүн өзүнчө төлөм алынганынан нааразы болууда. Мэриябы ким карайт? Базардын администрациясы. Мен айтып атам, бир күндө дагы 2-3 жолу кирем деп атам. 40 сом бир төлөйүн, ошо чек менен көрсөтүп, дагы
1-2 жолу келип кетейин десем, азыр регистрация кылып сразу 1200 сом төлөшүңөр керек деп атат. Бул бумажный волокита да мага ашы кереги жок азырчы. Мен 1 айда 2 жолу же 3 жолу эле келишим мүмкүн да бул жакачы. Учурда жаңы базардын унаа токтотуучу жайы Вегастрой компаниясы жана жеке ишкерлер тарабынан башкарылууда. Алар бул тартип санариптештирүү иштеринин алкагында киргизилип жатканын билдиришет. Азыр ал базарда биз цифровой кылайын деп атабыз да, шлагбаумдардычы. Ал жерде сиздер өзүңүздөр хоть ксан төлөсөңүздөр дагы боло эле турган болот. Билесиз, сразу шлагбаум ача турган болот. Анан эң главное ошо левый движениялар болбосун үчүн ошондойго алып бардык да азыр. ККМ аппараттарды колдонбой, именно чыгып баратканда эле QR-код чыгыш үчүн ошо санариптеп. Белгилей кетсек, буга чейин жаңы базарды жана коомдук транспортты санариптештирүү үчүн 200 миллион сом инвестиция тартылары айтылган.